Саламатсыңар менен кичинекей мотрайган досторум. Кечки сабагыңарды окуп, курсагыңарды тойгузуп, уктаганга даярдык көрүп атасыңарбы? Эми уктабай тургула. Анткени силерге кызыктуу жомоктордон айтып беремин. Бүгүн силерге Бакытбек Жунусалиев агайыңардын жараланган таранчы деген кызыктуу жомогун айтып беремин. Тилек бүгүн көчөгө чыкпай, алмабактын арасында жүрдү. Бир убакта ал кубанычы коюна батпай, Айдай эжесине жүгүрүп келди да, колундагы чымчыкты көргөздө. Айдай эже, караңызчы, тирүү чымчык. Ай деп чочуп кетти Айдай. Муну тезинен кое бергиниң, тезинен кое бер деди. Жок, мен муну чоң атама көргөзөм деди Тилек. Экөө чоң атасына келишти. Чоң ата, караңызчы. Биз эмнени алып келдик, караңызчы. Чоң атасы Тилектин колунан жарадар таранчыны көрдү. Эй, муну кайдан алдыңар? Уясынан жерге түшүп калган го. Жерге түшүп калган турбай уясынан деди чоң атасы. Жок, мен муну атып алдым деди да, чөнтөгүндөгү чозмону алып чыкты. Ок деп чочуп кетти чоң атасы. Эй, аны кайдан алгансың? Эме, Урмат деген досум берген деди. Жок балам, мындай болбойт. Берчи, эмне болгонун көрөйүн. Чоң атасы небересинин колундагы чымчыкты акырын алды да, аяр кармап, канатын чоюп көрдү. Кудай жалгап, катуу жаракат албаптыр. Катуу коркуп калган экен да. Бул таранчы тура деди чоң атасы. Чымчыктын аты таранчыбы деп Тилек чоң атасынын артынан ээрчи сүйлөдү. Таранчы деген мына ушул кичинекей бос чымчык. Мына ушуну таранчы дейт. Бул таранчы. Таранчылар талай эгиндерине зыян келтирген курт кумурскаларды жеп, дыйкандарга чоң жардам берет. Оба, бизге эжейибиз ар дайым жаныбарларды коргоп жүргүлө, аларды таш менен урбагыла, өлтүрбөгүлө деп айтат деди Айдай. Мен бир эле чымчыкты аттым да, калганын коргой берсе болот деди Тилек дагы шашабыша сүйлөп. Жок балам, жаратылышта ар бир жандыктын өзүнүн орду бар. Бир чымчык дегениң менен мунун уясы, балапандары да болушу мүмкүн. Сен бул чымчыкты жаралап кое турган болсоң, анын балапандарын ким багат? Ошондуктан канаттууларга дагы, жаныбарларга дагы жакшы мамиле кылуу керек балам. Мен чымчык болсом, чоң ата, анда жыргап булуттарга чейин учуп бармакмын. Айылдагы балдарды суктандырып, ары бери учуп, бактардын башына чейин барып, учуп барып анан конуп алмакмын. Апамдарды сагынганда гана шаарга учуп кетмекмин деп Тилек тамшанды. Анан көзүн жумуп алып, көк асманда кантип учуп жүргөнүн, досторунун баары ага суктанып жатканын элестетип, кыялга батып кетти. Ошол убакта айланасын аппак булут каптагандай болуп, эч нерсе көрүнбөй калды. Анан ак булут тараганда баягы чоң атасы дөөдөй эле чоң болуп калганын көрдү. Таң кала эки жагын улам карады. Жок, чоң атасы дөө болбоптур. Тескерисинче өзү кичинекей болуп калыптыр. Оба, Тилек таранчыга айланып калды. Ары бери секирип дагы көрдү. Канаттарын жайып карап алды. Алгач аябай коркуп кетти. Бирок өзүнүн учала турганын эстеп, кыялы мынча тез орундалганына аябай сүйүндү. Сарайдын жанындагы бакты көздөй учуп жөнөдү. Мына кызык. Аябай жеңил учуп баратты. Көрсө, чымчыктар жыргап, ушинтип эле каалаган жагына учуп жүрө берет турбайбы деп ойлоду баягы кичинекей Тилек.
бактын түз эле чокусундагы бутакка барып конуп алды. Бийиктиктен алгач баш айланып барып, кайра жакшы болуп кетти. Ал жерден баары алаканга салгандай даана көрүнөт. Короодо отурган чоң атасы менен Айдай эжесин аларды дагы көрдү. Ошентип Тилек андан ары учту. Айылдын үстүнөн учуп, баарын кыдырып чыкты. Аянтчада ойноп жаткан балдарды, чоң жолдо талааны көздөй кетип бараткан ат арабаны, айылдын четинде жайылып жүргөн уйларды көрдү. Акыры айланып келип, коронун жанындагы бактын башына конду. Ошол учурда жанына дагы бир таранчы келип конду. Тилек, учкан жактыбы деп сурады. Тилек чочуп кетти. Анын атын кайдан билет бул таранчы? Анан дагы ал сүйлөгөндү кайдан билет деп ойлоп кетти. Демек, эми таранчылар сыяктуу учуп эле тим болбостон, алар менен сүйлөшө алат турбайымбы? Сүйлөшө алат экенмин деп аябай сүйүнүп кетти. Сен менин атымды кайдан билдиң? Деп сурады. Чозмо менен аткан таранчымын да, тааныган жоксуңбу? Деди баягы таранчы кечке карап. Менин атым Карабаш, деди баягы таранчы. Кааласаң, мен сени биз жашап жаткан турмуш менен тааныштырайын. Ошентип алар чогуу учуп кетишти. Алгач Карабаш Тилекти таранчылар тамактап жеген талаага алып барды. Экөө балапандарды тойгузуу үчүн таладан тынбай курт кумурска ташып келип жатышты. Тилек аябай чарчады. Алган эмес, бир жолу талаага чыкканда Күйкө деген куш алардын артынан кууп жөнөдү. Күйкөдөн качып, калың бадалдын бутактарынын арасына жашынып, араң дегенде кутулуп, аман калышты. Ошентип Тилек таранчылар жыргап эле учуп жүрө бербей, кыйналганын, кээде ошентип бирөөгө жем болуп кала жаздап качканын баарын өз көзү менен көрүп түшүндү. Алган эмес, ойноп жүргөн балдарды көрүп, мактанайын деп жерге конгондо, балдар аны таш менен уруп атышты. Дагы жакшы, ал таш тийбей калды. Мына ошондо гана Тилек чоң атасынын короосуна учуп барды. Эми анын таранчы болгусу келбей калды. Бирок кайра кантип мурунку абалына келет. Мына ушу кызык достор. Тилек чозмо менен чымчыктарды атканына аябай өкүндү да, чын дили менен Карабаштан кечирим сурады. Кечирим сурагандан кийин гана кайрадан айланасын аппак туман каптап, Тилек өзүнүн кайрадан бала болуп калганын көрдү. Чоң атасы менен Айдай эжеси мурунку эле калыбында таранчынын канатын карап жатышкан экен. Чоң ата, мен баарын түшүндүм деп чоң атасын кучактап ыйлап жаздады. Таранчыны акырын колуна алды да, Айдай эже, сиз мага жардам бересизби? Бул таранчыны айыктырып, кайра учуруп жиберели. Анын балапандары бар. Алар ачка калышпасын. Эми эч качан чымчыктарды атпайм, деди Тилек. Албетте, жардам берем, деди эжеси. Тилек эжеси экөө таранчынын канатын айыктырышып, анан коштошуп учуруп жиберишти. Ал бактын башына барып конду да, коштошкондой бир аз туруп, андан ары учуп кетти. Мына достор, жомок кызыктуу экен. Силер дагы эч убакта чымчык куштарга, жан жаныбарларга орой мамиле жасабагыла. Чымчыктарды өлтүрбөгүлө, макулбу достор? Силер абдан боор керсиңер да. Мына ушундай кызыктуу жомокту айткандан кийин эми уктайлы достор. Таттуу кыялга батып, тынч уктагыла. Уктоочум ал келген турбайбы? Бейпил түн достор. Жакшы жат.